Саламатсыздарбы? Биринчи радиодо күндүн темасы уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Бүгүнкү уктурууда сот мекемелеринин ишин электрондук жолго салуу, анын чечимдерге таасири жана келечеги туурасында сөз кылабыз. Бул багытта маектешүү үчүн студияга USAID Идлонун Кыргыз Республикасындагы сот системасын бекемдөө программасынын сот реформасы боюнча кеңешчиси Нурлан Дүйшеевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Урматтуу радио каармандар, уктуруубуз адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 65 66 04 39 21 90. Андан тышкары тема деген сөздөн баштап 35 35 кыска номерине SMS жазып жөнөтсөңүздөр болот. Мына ушул мүнөттөрдөн баштап бизди маекке жигердүү катышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар жана биз сиздерди дагы чакырып кетмекчибиз. Нурлан мырза, мына сот реформасы тууралуу маселе козголгондо көбүнчө ага карата жазылган мыйзамдар, сот мекемелерин жаңыртуу, судьяларга материалдык техникалык шарттарды түзүп берүү жөнүндө сөз кылабыз да. Анан азыркы маалыматтык технология өркүндөп жаткан заманда сот мекемелеринин ишин кантип электрондук түргө келтирүү боюнча дагы маалыматтар сөзсүз түрдө биздин угармандарды калкты кызыктырат. Эми азыркы учурда USAID Идлонун Кыргыз Республикасында сот системасын бекемдөө программасынын колдоосу менен буга чейин бир нече иштер аткарылды. Жалпы маалыматты алгач берип өтсөңүздөр, мына кандай ишти баштадыңыздар, качан баштадыңыздар? Ушудан сөздү баштап берсеңиз. Рахмат. Биз адегенде USAID Идлонун программасы ушу сот реформасын кандай жүргүзүү деген ойлогондо, биздин эң биринчи максатыбыз ушул сот реформасы ушу электрондук жагынан кандай болуп деген ойлогондо, биз ойлодук, соттор көп, соттун зданиялери көп, имараттары көп. Электронный деген нерсени ойлогондо, бул кыргызча айтканда маалыматташтыруу. Маалыматташтыруу бул эң биринчиден ушул компьютер деген нерседен болот, интернет деген нерседен болот. Бул ошо сот имараттарында иштеп жаткан судьялар, башка кызматтагы адамдар, алар ошо компьютер менен кандай колдонуш керек, ошолордун баарын жагдайларын түзүп бериш керек болчу. Ошондо биз ойлодук элек, биринчи ушу Чүй областында, анан Ысык көл областында, Ош областында ушундай электронный боюнча маалыматташтыруу иш аракеттерин кылсакпы деп ойлогонбуз. Ошон үчүн 2011-жылы иштеп башталды ушул маалыматташтыруу боюнча. Ошол кезде Чүй областында, анан Ош областында система судебной информации и управления деген программа бар болчу. Бирок тилекке каршы ал программа жакшы иштебей калып, биз ошону изилдеп келип отуруп, түшүнгөнүбүз мындай болду да, ушу электрондоштуруу бул ошол сот актыларын, бул актылар дегенде сот чечимдери, өкүмдөр, аныктамалар, соттун чыгарылган иш кагаздарынан болуп чыгат экен. Ошолорду ачыктыкка чыгартуу боюнча иш аракеттерди ойлондоштурдук. Ошолорду жогорку соту менен кошо чогуу иштеп чыгып, пландарга киргизип, чогуу макулдашып, биздин алдыга койгон максаттарыбыз ушундай болду да, биз ошол Чүй областында, анан Ош областында киргизилген 28 сот бар экен. Ошол соттордун чечимдерин сайтка кантип жайгаштырабыз деп ойлогондо, биздин түшүнүгүбүз ошондой сайтты киргизиш керек деп ойлогонбуз. Анан албетте ал сайтты киргизүү оңой нерсе эмес экен, анткени ошол сот системасында жергиликтүү соттордо IT специалисттер жок экен ошол кезде. Биздин ойлогонубуз ошол ар бир жергиликтүү сотто ушул компьютер жабдууларын карай турган кишилер жок экен. Болсо дагы алардын сабаты ошол ишти кыла турганга деңгээли жетпейт экенине көзүбүз жетти да. Анан биз ошо ойлонуштуруп отуруп, ошол сайтты жасаганга жогорку сот менен чогуу иштеп чыгып, кандай болуш керек, кандай иш кагаздары киргизилиш керек деп ойлоп отуруп, ошол сайтты 2012-жылы ишке киргизилди, чогуу жасадык. Аны эң биринчиден биз Свердлов райондук соту менен кошо иштеп, жарым жыл аны тест кылдык. Ошол жерде иштеген судьялар менен чогуу иштеп, алардын көз карашын карадык, пикирлерин сураштырдык. Анан кандай иш кагаздары киргизсе оңой болот, кандай кыйын болот, эң биринчи, эң жөнөкөйлөрдөн баштадык. Ошондо отуруп биздин
тест катары ошол райондук сот бизге аябай чоң жардам берди деп айтсак болот. Ошонун негизинде биз эң биринчиден ошол сот имаратынын ичинде компьютер жабдууларынын эмнесин жаңыртыш керек, ошону дагы ойлоп баягы изилдеп чыктык. Демек жалпы инфраструктураны жайгаштырып аткан турбайсыздар биринчи? Ооба, бул жерден мындай эки багыт бар да. Бул эң биринчиден инфраструктурага баягы кандай дейт кыргызча, внимание, маани бердиңиздер ага. Маани бердик, ошону караш керек болчу. Экинчиден бул ошол программа жагынан. То есть программа дегенде ошол сайт деген бул эме да, бул каражат кетириш керек. Ага программисттер ошол сайтты ойлоп табыш керек, анан кийин интернетке жайгаштырыш керек. Ошол эң биринчиден биз ошол Бишкек шаарындагы сотторду интернетке туташтырганга аракет кылдык. Анан ошолорго баягы компьютерлардын кабелдерди бердик, кээ бир жерге компьютер таратып бердик. Сервер деген нерселер болот экен, серверлерди жаңыртып бердик. Ошентип 2012-жылы, 13-жылы биз Бишкек шаарындагы жайгашкан сот имараттарга 7 сотко, это жогорку соту, Бишкек шаардык соту, анан калган райондук сотторго ошондой жагынан жардам берип, ошолорду киргизгенге аракет кылдык. Кыргызстандагы сот тармагын мындай электрондоштуруу үчүн 2011-жылдан баштап ишти баштаган экенсиздер. Ошолондой инфраструктураны түзүп чыгуу үчүн сиздерге канча убакыт талап кылды? Анан канча каражат кураттыңыздар жалпысы? Жана андай сайтты түзүп чыгуу дагы бир топ оор жана көп каражатты талап кылат эмеспи? Эң биринчиден биз көп каражатты эле коротот деп ойлогон эмес экенбиз. Эң биринчиден биздин ошо иш аракетибиз, ошол сайтты биз $2,5 жасатканбыз. Аны баягы бат иштеп, ошол эң жөнөкөй болсун деп, анткени өтө татаал болуп калса дай кызматкерлер аны сразу ишке алып киргенге деле кыйын болот экен. Ошон үчүн биз эң жөнөкөйдөн баштадык. Эң жөнөкөй деп айтканда дагы бул эң жөнөкөй болот, бирок бара-бара убакыт өткөн сайын биздин маселелер кичине кыйынчыраак, татаалыраак болгон сайын ал сайттында иштегени өзүнчө бир специализация болуп да кетет экен. Ошентип отуруп 2012-жылы, 2013-жылы, 2014-жылы ошол 7 сот имаратына биз дагы 15 сот имаратын, Чүй облусунда 11 сот имаратын коштук. 4 сот имараты Ош областы боюнча кошулду. Анткени интернеттин да ылдамдыгы буга аябай таасир этет экен да. Анткени ошол 2013-14-жылдары интернеттин ылдамдыгы өтө төмөн болчу. Кийинки жылдары биз уже ошол 2014-жылкы өзүбүздүн тажрыйбабызга караганда бул жерден жогорку соттун алдында сот департаменти деген мекеме бар. Ал ошол жергиликтүү соттордун бюджетин, жергиликтүү соттордун ошо сот чечимдерин аткарылышын көзөмөлдөйт да. Анан алар ошол как раз материально-технический база деп коет орусча, ошол жагын караштырат да. Ошон үчүн биз ошол сот департаменти менен кошо иштеп 2014-жылы дагы технический задание деп коет экен, кыргызчасын билбей атам. Ошол технический заданиянын ичине ошол Чүй облусунда болгон сот мекемелеринин имараттарын, анан ошо Ош облусунда болгон имараттарды схемалары түзүлүп, атайын уже булга IT консультант деген атайын кызматкерди жалдап алып, ошол менен чогуу иштеп, бүт спецификация деп коет, ошолордун баарын чогуу иштеп киргизилгенбиз. Ошо 2014-жылы кошулган сотто ошондо 22 сот болду бизге караганда. Анан анын негизинде пландар дагы кеңири болуп, дагы татаалыраак болуп, жакшыраак болуп, биз ошол 2015-жылы дагы 27 сотту ишке киргизсекпи деген ой пландар бар болчу. Ошол 2014-жылы максаттуу программа деп сот системасын бекемдөө боюнча максаттуу программасы өкмөт тарабынан бекитилип берилди, жогорку кеңеш тарабынан дагы бекитилип берилгенде сот системасынын бюджети кыйла көбөйдү да, 1 миллиард сомго чыкканы. Ошонун арасынан ушул компьютер жабдуулары менен дагы камсыз кылганга көп мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ошонун негизинде биз тараптан дагы жарым жартылай ошо 50%-ын эсептесек,
бизден дагы жардам болду. Биз ошол 2015-жылы дагы 28 сотту ошол интернетке туташтырдык, ичинде кабелдерин чоюп бердик. Андан тышкары 44 сот имаратына 360 компьютер таратып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жакшы болду. Нурлан мырза, айтсаңыз, ушу Кыргызстан боюнча канча сот мекемелери бар? Анын ошондо канча пайызында ушул инфраструктураны жакшылтуу же болбосо маалыматтык технологияны киргиздиңиздер? Эми мындан аркысында алар өздөрүнүн бюджетинен каржыланабы же сиздер дагы да колдоо көрсөтөсүздөрбү? 2015-16 жылга чейин мындай айтканда, жогоруда сиз белгилеп өткөндөй, бир нече компьютер жана башка техникалык каражаттарды берип келген экенсиздер. Кудай буюрса, ушул сот системасынын өзүнүн дагы каржыланышы абдан жакшы деңгээлде болуп турган үчүн биздин оюбузга караганда баардыгына жетет деп айта албайбыз. Бирок ушул именно негизи ушул компьютер жабдуулары менен быйыл 2017-жылдын аягына чейин бүт сот имараттарынын баарын тең сот департаменти интернетке туташтырып, компьютер таратып, көпчүлүк кызматкерлерди, сотторду, судьяларды баарын тең ушул компьютер жабдуулары менен камсыз кылганга ошондой пландары кудурети жетет го деп ойлойбуз. Нурлан мырза, ар бир тармакта мындай реформаны жүргүзүү, жаңы нерселерди киргизүү сөзсүз түрдө кыйынчылыктар менен коштолот эмеспи? Анан буга соттордун өздөрү кандай көз карашта болду? Колдоо көрсөттүбү же болбосо баягы электрондук түргө келтирүүдө чочулаган учурлар дагы болдубу? Ушул иш процессинде эмнелерге учурадыңыздар? Албетте, бул абдан кызык иш экен. 2011-жылдан бери ушу кошуп келаткан сот имараттары менен албетте мен өзүм дагы кыдырып чогуу жүрдүк. 2012-жылы 5-6 сот имаратын кыдырсак, 2013-жылы дагы көбүрөөк кыдырык. Эми өткөн жылкы мисалы келтирип кетейин. Ушул эң алыскы райондордун баарын кыдырып чыктык. Буюрса ошол 73 соттун баарын кыдырып чыктым деп айтсам ошо жаңылбайм. Азыркы кезде ошо Чаткал районунда, Тогуз Тороо районунда, Актала районунда бүт кыдырып чыктык. Сүлүктө, Баткенге чейин барып келдик. Кыйын. Анан эң башында бул электрондоштуруу деген нерсени деле көп киши туура деле түшүнгөнгө мындай кабыл берген жок. Кабыл алган жок. Ооба. Бирок иштеп баштагандан кийин ошонун натыйжасы, ошонун эмне мындай жакшы жерлери бар экенин көргөндөн кийин, бул сот кейжи деген эмне деген нерсе? Бул деген ошо сайт. Ошол сайтта бүгүнкү күндө 73 соттун ичинен 60-ы мындай түздөн түз кошулган. Ошол 60 соттун ичинен эң аз дегенде 45 сот имараты ушул сот актыларын, сот чечимдерин, ошо сот отурумдарынын, сот кайсы иштерди алып баратса, ошол иштерди, ошол иштер жөнүндө маалыматты жайгаштырып бүгүнкү күндө келе жатат. Бул айтканда 2014-жылы эгер бир күндө ушул сот кейжи сайтына бир 50-60 киши кирсе, бүгүнкү күндө менин эсептөөм боюнча 470-480 киши кирип жатат. Бул 470-80 киши дегеним бул бир эле жолу кирип эмес. Бул допустим ошо бир киши 10-15 жолу кирип иштеп карап чыкса, ал кишини бир деп эсептейт да. Ошондо көбөйтүп көрсөк, күнүгө ушул сот кейжи сайты менен негизи Кыргызстандан деле эмес, башка өлкөлөрдөн да кирип жаткандар көп экен. Анткени бул боюнча азырдагы алдыда суроо болсун, анткени жанатан бери угарманыбыз бизди байланышта күтүп калыптыр. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Урматтуу угарманыбыз, узатсаңыз болот, угуп жатабыз сизди. Алло. Саламатсыңарбы? Саламат, угуп жатабыз сизди. Мен Чүй районунан чалып аттым эле. Бул бизде Кыргызстанда сот жагынан, депутат жагынан ошо оңолбойбуз. Бир гана сот жагы реформа тигүү менен деле бар оңолбойт. Түшүнүп деле калды. Рахмат. Эми бул жерде угарманыңыз өз пикирин айтып өтпөдүбү? Ошондон улам суроо Нурлан мырза. Бул эми электрондук
базаны түзүү соттордун ачык айкындуу иштешин камсыз кылабы? Ошо негизги максаты да ушул болуш керек, туурабы? Негизги максаты туура айтасыздар, ошол болот. Анткени канчалык ачыгыраак, канчалык айкыныраак болгондо ошол жерде түшүнүк дагы көбүрөөк болот. Анткени ачык айкын болуп турса, негизги документтер кандай болсо, ошону ошол тилде окуган киши өзү окуп эле, өзү ошол жерден таразалаганга мүмкүнчүлүгү болот. Эгер бүт баары жабылып турса, анда ошол жерден дагы ар кандай ойлор кетиши мүмкүн. Ачык болуп турса жакшы. Бул эң биринчиден биздин сот KG деген сайтты киргизгенге, жогорку сот менен чогуу иштегенде эң биринчиден ой кеткен бул убакытты үнөмдөө. Ошол сотко жетип баруу дагы кыйын. Алыскы райондордон барыш дагы кыйын. Телефон чалып сурасаң көп киши билбейт. Бүт жарыяланып турса, ал жеңил болот. Окуганга дагы убактыңды, допустим, тиги сот отурумдары алмашып кетиши мүмкүн. Ошо жарыяланып турса, ал сааты мынча, убактысы мынча, күнү мынча деген мындай кабинет дегенде ошол жазылып турат. Ошону түздөн түз көрүп алса болот. Бул эми мындайча айтканда электрондуруштуруу бул бир күндө бүтө турган жумуш эмес экен. Бул ошол эң биринчи сот имараттарын биз бир какой-то бир услуганы бериш үчүн ошол услуганы дагы жаратыш керек, ошону дагы ойлоп чыгарыш керек, ошону жөнгө киргизиш керек. Андан тышкары дагы ошол сотко кайрыла турган юрист, адвокаттар, кыргыз жарандары ошол электрондуу болуп аткан нерсени дагы ошого да өздөрү да өсүш керек экен. Ага дагы жетиш керек экен. Ал өзүнчө бир убакытты дагы керек кылат экен. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыкты. Саламатсыз болуп жатабыз. Сизди темага байланышкан сурооңузду берсеңиз мүмкүн болсо, биз бүгүн ошо сот тармагын электрондоштуруу боюнча сөз кылып жатабыз. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламат. Баягы мен угуп отурам да. Баягы айтасыңар, буларды мурда билбейт элеген деп. Булар эле болсо билбей калбайт да. Мен айтайын дегеним, буларды сайтка чыгарып аткан сот KG деп атпайсыңар. Мисалы ошолордун кылып аткан сот өкүмдөрү, чыгарган токтом эмелердин, булардын да жашаган жерлерин үйлөрүнө эмел чыгарып коюш керек. Кандай болду экен депчи. Мен бага жаман айткан эмесмин, жакшы айтып атам да. Себеби булар кандай сот болуп атат? Мисалы кээ бир учурларда мына зал судьяларга видео камералар эмелерден бери орнотуп келе албаса, туугандар алыс жактан соттун процессин көргөнгө да мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Анан жөн закон мыйзам чыгарганы ал келгенде эмес, алардын ошо кылып аткан жумушу сот залында кандай соттун өкүмү болуп атат, сотто кандай сот процесс кандай жүрүп атат, алыстагы туугандарына деле интернет аркылуу берсе болот. Тоолуу аймактагылар, бизде Кыргызстан тоолуу аймак болгондо алыстагы эмелерди интернетке кошуп эме кылсаңар, ал жакшы болот да. Анан биз мисалы көп учурларда алыс жактан келе албай калат, бара албай калат, ошолорду угуп туруп, анан булардын бир жылда канча сот иштин процесстерин карады, кандай болду, ушунун результаттарын да карап баа беришибиз керек. Антпесек кармаган неме болбойт да. Сөзсүз түрдө иштеп аткан жеринде зал судан бери камераларды да жакшы эмелерди да орнотуп койсоңор, буларга эме кылып тура бербей элечи, ошондо көбүрөөк эффект береби деген ойдомун да. Рахмат. Рахмат угарманыбыздын сунушуна, ой пикирине, суроосуна кандай? Абдан жакшы сунуш экен, абдан жакшы пикир экен. Сиздерге чоң рахмат угарманыбыз. Бул эң азыркы күндө ошол сот департаментинин алдында Адилет сот деген маалымат информационный технология боюнча ошондой мекеме ачылган. Өткөн жылы ушул мекеме, Адилет сот мекемеси сот департаменти менен чоң алдыга койгон пландары бар. Жана максаттуу программа дегендин негизинде булар ошол маалыматташтыруу технология боюнча ошол биз айтып аткан электрондоштуруу, ошол сот отурум залдарында аудио видео жабдууларын коюу, сот мекемесине киргенде система контроля учета доступа деп коет орусча, ошол системаларды коюп атышат. Ошол сот имараттын сыртында болгон тоже аудио видео камералар туруп атат азыр. Ошолордун баарын тең булар область менен, район менен план түзүлгөн. Ошол пландын негизинде булар иштеп атышат. Кудай буйруса ошондой пландар алдыга жакшы коюлуп, уже аткарылып келатат. Адегенде айтсак, азыр Чүй областы боюнча ошол район сотторунда булар четинен ушул аудио видео камералардын баары коюлуп келатат. Буга буйрса дагы
регламент информационной безопасности деп коет. Ошол документ дагы азыр иштелип чыгып атат. Жумушчу топ бар. Ошол жумушчу топ иштеп чыккандан кийин алар ошол аудио видео файлдарга кандай доступ болору дагы алар буюрса бүт баары жөнгө салынат да. Кудай буюрса. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен Кубаныч Нарын шаары. Абдан сонунда, эң сонунда абдан жакшы маалыматтарды берип атасыздар. Бул керек да, эч ким сотко барбай эле койсун эми, сот деген жаман иш да. Анан кийин биздин Нарын областында келечекте ушу быйыл же эмдиги жыл 2 жылдан кайсы жылы келип барат? Түшүнүктүү болуп атат да. Анан менин бир суроом бар да. Аудио видео деп атпайсыздарбы? Алар баардык кабинеттери кадролорго бүт баарына коюлгандан процесс жүрүп атканда дагы бүт баары иштеп турат. Сүйлөгөн сөздөрүбүз, бирок доогер, жоопкерлердин арызы берген арызы, гражданский кодекс болобу, уголовный болобу, анан кийин кайра соттун чечими чыгабы интернетке, компьютерге? Рахмат. Саламатсыздарбы? Абдан туура айтып атасыздар. Бүгүнкү күндө Нарын облусунда Нарын облус соту, Нарын райондук соту, Нарын шаардык соту, анан Нарын межрайонный соту, ошол 4 соттун иштери, чечимдери, ошо токтомдору, өкүмдөрү сот KG сайтынан карап көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндө 100% чыгып атат деп убада эч ким бере албайт. Анткени буга дагы бир топ убакыт керек экен. Азыр өзүңөр билгендей көп соттор жаңыланды. Ошо судьяларды окутуш керек, ошо соттордун жардамчыларын окутуш керек. Өзүңүз билгендей технология азыр күндөн күнгө абдан ылдамдык менен өнүгүп келе жатат. Ошол өнүккөн технологияларды дагы колдонуу мүмкүнчүлүгү азыр кеңейип келатат. Кудай буйрса ошол биз ойлойбуз алдыда келе жаткан пландарда Нарын Актала району, Ат башы району, Миң Куш, эмеге чейин ошо Чаек, Кочкор райондоруна чейин ошо киргизгенге аракеттер абдан чоң азыр. Угарманыбыз да кызыгып кетпеди, мына сиз дагы айттыңыз, ошо буга чейин киргизилген жана электрондук база түзүлүп аткан, маалыматтык технология менен жабдылган ошо соттор өздөрүнүн чечимдерин жарыялап атабы? Андан кийин сиздер атайын бир анализ жүргүзүп атасыздарбы? Алар кандай иштеп атат? Ооба. Максатыңар ишке ашып атабы дегендей. Кудай буйрса, туура биздин максат ишке ашып атат. Биздин дегенде ошол жалпы кыргыз элини ошо сот системасынын ичиндеги максаттары алдыга койгон максаттар чоң. Туура айтып атасыздар. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын президенти ошол 2016-жылы августта жаңы мыйзамга кол койду. Ошол мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча ошо судьялар өзүнүн караган чечимдерин, сот иштерин жарыялап туруш керек. Ушул сот KG деген сайты адистештирилген сайт деген ат менен жаңы документтерге кол коюлду. Анан белгилеп кетсек, ушу Кыргыз Республикасынын жогорку соту 2016-жылы 30 декабрда ошол адистештирилген сайт боюнча инструкцияны кабыл алынды. Анан орусча реестр судебных актов дейт, аны кече эле которуп бүттүк. Ошол реестр боюнча дагы бүт сот актыларын баары тең ошол жерде регистрация болуш керек. Бирок ал регистрация болгондо ал жерде жалаң эле бүт актылар регистрация болуш керек, бирок баары тең алар маалымат түрдө ачыкка чыкпайт да. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда Кыргызстандагы сот мекемелеринин ишин электрондук жөнгө салуу жана анын чечимдерге таасири жана келечеги туурасында сөз кылып жатабыз. Студияда USAID Идлонун Кыргыз Республикасындагы сот системасын бекемдөө программасынын сот реформасы боюнча кеңешчиси Нурлан Дүйшеев. Байланыш телефонубуз 65 66 04 39 21 90. Азыр алдыда биринчи радионун жаңылыктар кызматы, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге калыңыздар. Белоруссияда Кыргызстандын биринчи консулдугу ачылды. Гродно шаарындагы ардактуу консулдуктун ачылышына Кыргызстандын Белоруссиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев, Гродно облустук аткаруу комитетинин төрагасы Владимир Кравцов катышты. Тараптар дипломатиялык өкүлчүлүктүн ачылышы эки тараптуу кызматташтыктын өнүгүүсүндөгү маанилүү кадам деп белгилешти.
коом жана турмуш. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 2 мартта Oppenheimer ИКО компаниясынын башкаруучу директору, капитал рыноктары багыты боюнча компания жетекчиси Джон Тоннелини кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстандын экономикасына инвестицияларды тартуу үчүн биргелешкен иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча пландар талкууланды. Тараптар Европадан жана АКШдан инвесторлорду тартуу үчүн дүйнөлүк рыноктарда Кыргызстандын беделин илгерилетүү жана өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн презентациялоо боюнча таасирдүү чараларды көрүүнүн зарылдыгын белгилешти. Маалымат үчүн Oppenheimer компаниясы Уолл-стриттеги эң алдыңкы саналган инвестициялык банктардан саналат. Дүйнөдөгү эң кадырлуу 30 банктын катарына кирет. Компания 130 жылдан ашык иште, дүйнөдө 90дон ашуун өкүлчүлүгү бар жана АКШнын $90 миллиард өлчөмүндөгү кардарлык активдерин башкарат. Эртең 3 мартта Бишкек шаарындагы Михаил Фрунзе атындагы мемориалдык үй музейинде Ак калпак күнүнө арналган иш-чара өтөөрүн Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Анын алкагында түрдүү формадагы жана кыюудагы калпактар көргөзүлөт. Иш-чара адеп, ыйман жана маданият жылына карата уюштурулууда. Ак калпак майрамы 2011 жылдан бери майрамдалып келет. 2016 жылы Жогорку Кеңеш 5 мартты Ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп расмий бекиткен. Чет элдик жаңылыктар. Түркиянын деңиздин үстүнө курулган алгачкы жана жалгыз аэропорту болгон Орду Гиресун аэропортунан Германияга түздөн-түз каттамдар башталды. Германиядан 172 жүргүнчү менен асманга көтөрүлгөн учак Туркия убактысы боюнча саат түнкү 3-4 чамасында Орду Гиресун аэропортуна конду. Андан соң ушул эле учак 170 жүргүнчү менен кайра кайтты. Орду Гиресундан Германияга түздөн-түз каттамдардын башталышы чет өлкөдө жашаган түрк жарандарын кубантты. Германияга азырынча жумасына бир жолу учса, жай айларында каттамдардын көбөйүшү да күтүлүүдө. Спорт. Талаш шаарында шахмат боюнча окуучулар арасында мелдеш өттү. Талаш шаарындагы уландар арасында Манас ата Себат лицейинин командасы, кыздар арасында номер 3 орто мектептин командасы 1-орунга чыкты. 2-орун уландар арасында Чет тилдер лицей комплексине, кыздар арасында Манас ата Себат лицейине берилди. 3-орунга номер 2 орто мектептин жана областык Чет тилдер лицей комплексинин уландары ээ болушту. Аба ырайы. Эртең 3 мартта Чүй областында түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз абанын температурасы 0,5 градуска чейин төмөндөйт. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 1,6 градус суук болсо, Ош Чал Абад аймактарында түнкүсүн 1,6 градус суук, ал эми күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Баткен областында түнкүсүн 1,6 градус суук, ал эми күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, Ысык көлдө түнкүсүн 3,8 градус суук, ал эми күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жогору. Нарын жергесинде түнкүсүн 19-24, ал эми күндүз 5-10 градус суук болот. Эртең Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаап, карга айланат, жолдорго муз тоңот, абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук болсо, күндүз абанын температурасы 1-3 градус суук болушу күтүлүүдө. Коом канткенде коопсуз болот. Шек келтирген жагдайлар кайсылар? Сиз коопсуздугуңузга көңүл бурасызбы? Аң сезимди адаштырган экстремизм, радикализм кайдан чыкты? Биз жашаган шаар, айылдагы, көчөдөгү, жолдогу, ал тургай имараттагы коопсуздуктарды кантип сактайбыз? Эреже талаптарды аткарасызбы? Дал ушундай коркунуч туудурган маселелер коом жана коопсуздук уктуруусунда сөз болот. Сиз аны 1-радиодон ар шейшемби күнү чак түштү боласыз. Кайдыгерликтен алыс, өлкө коопсуздугуна жоопкерчилик менен карайлы. Андыктан талкууга сиз да катышыңыз. Мамлекеттүүлүгүбүздүн жана элибиздин биримдигин бекемдөөгө ар бирибиз салымыбызды кошолу. Мен мекеним үчүн эмне кылдым? Өлкөнү өнүктүрүүгө кандай жардам бере алам? Бул суроолор ар бирибиздин жүрөгүбүздөн өтүп, жан дүйнөбүздө орун алсын. Жаңы Кыргызстандын курулушуна жапа тырмак шарт түзөлү. Мекеним Кыргызстан, мекеним Кыргызстан. 1-радиодо. Кыргызча туура жазып, таза сүйлөгөндү үйрөнгүңүз келеби? Туура сөз уктуруусу 1-радиодо. Жергиликтүү жана чет элдик көрүнүктүү саясатчылар, ишкерлер, экономисттер, коомдук ишмерлер, жазуучулар, маданият жана спорт чеберлерин 1-радионун түз эфиринен уга аласыздар. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалал-Абад FM 104.7, Нарын FM 105, Ысык көлдө FM 102.4.
электрондук дарек 1-радио КТРК Чекит KG. Биринчи радиодо күндүн темасы өз уктуруусун улантат. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда сот мекемелеринин ишин электрондук жөнгө салуу, анын чечимдерге таасири жана келечеги туурасында сөз кылып жатабыз. Студияда USAID Идлонун Кыргыз Республикасындагы сот системасын бекемдөө программасынын сот реформасы боюнча кеңешчиси Нурлан Дүйшеев бар. Байланыш телефонубуз 65 66 04 39 21 90. Эгер ушул сот мекемелерин электрондоштурууга байланышкан сурооңуздар болсо, мына ушул жогоруда аталган телефон аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Нурлан мырза, сиз жогоруда мына айтып өттүңүз, ушу соттор сот актыларын, ушу сот актыларын, чечимдерин сайтка жайгаштырып турууга милдеттендирилген турбайбы? Анан эгер андай мындай ишти жасабаган соттор үчүн жоопкерчилик каралганбы? Бул жакшы суроо. Бүгүнкү күндө азыр бул сот системасынын ичинде дагы чоң талкууларды жаратты. Көбүнчө ошо ой пикирлер мындай болуп атат. Азыр тегерек стол буюрса ушу марттын орто ченинде бир тегерек столду пландаштырып атабыз. Жогорку сот менен чогуу ошол жерде ушул жоопкерчилик жөнүндө дагы сөздөр ага дагы бир 15 мүнөттүк 20 мүнөттүк докладдын ичинде ошол нерселер айтылат. Мына жогоруда сиз ушу электрондоштуруунун негизги максаты баягы убакытты үнөмдөө, сот процессинин ишин тездетүүгө арналгандыгын айттыңыз. Анан биз бүгүнкү күндө бир инстанциядан экинчи инстанцияга жеткенге чейин көп убакыт кетип атат, туурабы? Бул сөзсүз түрдө ишти тездетеби? Мына бүгүнкү күндө ушул жана электрондоштурулган мисалы үчүн сот мекемелери ошол ишти колдонуп атабы же бул практика ишке аша элекпи? Бул мындайча айтканда биринчи кадамды болуп эсептелинет. Анткени ачыктыкка чыгуу бул биринчи кадам. Жанагы сот ишин электрондоштурууга ал экинчи кадам болуп эсептелет. Эң биринчи азыр биз инфраструктура жөнүндө кеп кылып отурабыз. Ошол инфраструктураны жөнгө салыш керек. Ага да көп акча сарпталат. Экинчи ирет азыр ошо жанагы мурун айтып кеткендей Аделет сот ишканасы ошол азыр электрондоштуруу боюнча Аламүдүн соту, Свердлов район соту, анан Бишкек меж райондук соттун үчөө пилот сот болуп эсептелинет. Ошолордун ичинде азыр эң биринчиден Аламүдүн райондук соту азыр ошол электрондоштуруу боюнча программаны тестирлөөдөн өтүп жатат. Ичиндеги соттор, ичиндеги сот кызматкерлери ошол программа кандай иштеш керек, ошол туура иштеп атабы, ошол азыр жаңы кирип атат. Азыркы күндө буюрса ушул апрелдин аягына чейин гражданский жагынан ошону ишке киргизгенге чоң аракеттер болуп жатат. Андан кийин административдик иштер менен болот. Административдик иштер киргизилгенден кийин криминаль уголовный дело боюнча ошол жагынан да киргизилет. Кудай буйрса. Бул эми биринчи, экинчи этапта, акыркы соңку этаптарга келгенде баардык Кыргызстандагы сот системасынын иш процесси мындай электрондук түргө келтирилет турбайбы? Баардык маалыматтык база түзүлөт. Анан анын коопсуздугу кандай сакталат? Эң биринчиден ушул мен жанагы ошо электрондоштуруу боюнча айтып кетким келип атат. Бул пилотный суд деген ушул азыр бул соттордон тестирлөөдөн өтөт. Бул өзүнчө бир жыл, 2 жылга чейин алып барышы мүмкүн. Анткени бул оңой процесс эмес. Бул пилотный суд деген бул ушул соттон өтүп бүткөндөн кийин башка сотторду да оңой эле киргизе берсе болот бул ишке. Анткени жанагы инфраструктура бул биринчи кадам деп атпайбызбы? Ал ошол инфраструктура демек татаал кадам болуп аткан турбайбы? Ооба, бул экинчи. Анткени ар бир сотто кандайдыр бир өзүнчө жүрүп жаткан иштер болушу мүмкүн. Анткени бул деген инструкция деген болот. Ошо инструкциялардын баары тең бүт жөнгө киргизилиш керек. Ар бир болуп жаткан процессти ошол электрондук системага киргизүү бул эң татаал нерсе деп ойлойбуз. Анткени иштеп жаткан кызматкерлер көп. Алардын ошол бир кагаз ишин жүргүзүү дагы ар кандай жолдор менен кирет. Ошолордун баарын стандарттан киргизип, ошолордун баарына ыңгайлуу болуш керек. Адамга, ошо сотко кайрылып жаткан адамга ыңгайлуу болуш керек. Ошо сот кызматкерине ыңгайлуу болуш керек. Ошол процесстердин баарын азыр ишке киргизилип жатат.
Сиз жана экинчи сурооңуз ошо коопсуздук жөнүндө айтып кеттиңиз. Бул коопсуздук боюнча ошол жогорку соттун, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун ичинде дагы азыр ошол коопсуздук боюнча жаңы отдел ачылып атат. Ошол отдел ачылгандан кийин булардын жумушчу тобу бар. Ошол жумушчу топ менен коопсуздук жөнүндө дагы көп суроолорду ошол талкуулап, ошолорду жөнгө салуу үчүн көп иш аракеттер дагы болуп атат. Эң биринчиден айтып кетсем, азыр сот KG сайты боюнча коопсуздукту ошол Адилет сот ишканасы алып келе жатат. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Суроону угалы, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен мынтип сурайын дедим эле, доорустардын сурообу канча болот? Ошону мен биле албайт экенмин. Бир барса эле суроо өтүп кетип, бирден соттор жакшы карабайт да, ошону билейин дедим эле. Кечиресиз, бүгүн биз студиябызга ошол сот системасында анын мындай электрондук базага келтирүү боюнча адис отурат. Ага байланыштуу сиздин сурооңузга кечиресиз жооп бере албайбыз. Бирок сиз биздин биринчи радионун радио күзөт кызматына 39 15 66 телефонуна байланышка чыгып, ушул сурооңузду жазып калтырсаңыз, сөзсүз биздин кесиптештер сиздин сурооңузга жоопту алып бере тургандыгын эсиңизге салып кетмекчибиз. Эмесе сиз сайт жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Мына 2011-жылы сайт башталган кезде мындай 50гө гана жакын адам кирген болсо, бүгүн аларды колдонуучулар кыйлагы өстү, 470 480ге чейин барып калды деп атпайсызбы? Анан ушу сайтты мындан ары дагы өнүктүрүү үчүн кандай аракеттерди көрөсүздөр? Бүгүн ошонун үстүндө дагы кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Сиз айттыңыз, сайтты жайгаштырууда башында иштегенде, андан кийин баардык маселелер чыгып, аны тармакташтыруу дагы жүрүп жатат деп. Ооба, туура. Азыр ушул сайтты дагы өнүктүрүү боюнча пландар абдан көп. Азыркы бүгүнкү кезде ушул сайт реестр судебных актов деп, ошол жанагы августта кол коюлган закон боюнча ошондой ат менен кирип атат. Ошол реестрдин бул биринчи кадамы болуп эсептелинет ушу сот KG сайты. Бул алдыга койгон пландар кандай? Ушул сайт бул бир входной точка болуш керек. Ушул сайт аркылуу көп ар бир сот имараттары, жогорку сот болобу, башка райондук сот, жергиликтүү сот болобу, ушул баары тең ушул сайт аркылуу киргизилет. Пландар бул ошол сотко кайрылып жаткан адамдардын ушул сайт менен иштеп үйрөнгөнгө ошондой мүмкүнчүлүк дагы түзүп берүүгө пландар бар. Бирок аларды азыр жаңы максаттуу программа 2018-2022 жылга чейин 5 жылдык план дагы азыр иштелип чыгып атат. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн сунуштарды киргизгенбиз. Анын ичинде ошол электрондоштуруу боюнча көп кабаттуу пландар бар деп айтсак болот. Анын ичинен ошол электронный цифровой подпись деп коет. Ошол электронный цифровой подпись менен ар бир жаран ошол бүгүнкү күндө ГРС айтып атпайбы, жанагы паспорттарда чиптер болот, ошо электронный подпись менен деп. Ошондой подпись менен компьютер аркылуу ошо доо арыздарын жазып туруп, сотко ошол үйүнөн эле жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракеттерди кылыш керек. Демек, азыр бизге угарман суроо узат, биз жоопту бере албай калдык. Келечекте алардын жообуна ошол сайтка кирсе эле ала алат турбайбы жоопту, туурабы? Кудай буйруса ошондой пландарды коюп атабыз, бирок ага жетиш үчүн дагы бир топ убакыт керек, бир топ аракет керек. Ошол кызматта чогуу кызмат кылып келе жаткан адамдардын да ой пикирлери да бирге баары тең мындай жаап. Демек, соттордун өздөрүнүн дагы демилгеси, ыктыярдуулугу сөзсүз керек, э? Албетте. Бул жерден айтып кете турган сөзүбүз, ушул жергиликтүү сотторду кыдырып жүргөндө, сүйлөшүп жүргөндө бүт жерден айтып атышат, ушундай система керек, муну көп киши колдойт, муну ошо жергиликтүү соттордон да абдан колдоп атышат. Нурлан мырза, мына бул мындай ишти баштаарда сөзсүз түрдө сиздер мындай эл аралык тажрыйбага таянсаңыздар керек. Кайсыл бир өлкөнүн тажрыйбасын окуп үйрөндүңүздөр да? Кыскача айтып кетсек, албетте бул жөнүндө биз 2010 жылы Румынияга барып келгенбиз. Ал жерде сотторду окутуу борбору боюнча барып келгенбиз. Бирок ошол кезде эле четинен көргөнбүз.
бирок мындай конкретно айтсак, өткөн жылы Финляндия менен Эстонияга жумушчу топ менен кошо барып келдик. Ошол жерден электрондоштуруу боюнча дагы биздин кээ бир суроолорубуз дагы мындай жолугушуулар болду. Ошо сот аткаруучулар менен жолугушуулар болду. Сот имараттарында иштеген кызматкерлер, судьялар менен жолугушуулар болду. Ошо Эстониядагы бир парламент менен депутат менен да жолугушуу болду. Ал жерде айтып кетсек, Европадагы биринчи орунда ошо Эстония электрондоштуруу боюнча биринчи орунда турат экен. Алар менен сүйлөшкөндө биз ошол эң жөнөкөй сурообуз ушул электронный боюнча суроо бердик элек, документтерди мындай кантип өткөрөсүздөр десек, мен 7 жылдан бери эч бир документке кол коюп көрө элекмин дейт. Анткени ошол жанагы мен айткандай паспорттун ичинде чип бар экен, ошол менен эле булар документтерди бири-бирине жөнөтө берет экен. Мындай имараттарды кыдырганда эч жерден биз жанагындай очередь көргөн жокпуз. Анткени элдин баары эле ушул компьютер аркылуу эле бири-бири менен иштеп эле көп жумуштар бүтө берет экен. Бул деген эң биринчиден убакыт үнөмдөлөт экен. Киши ар кайсы жакка чуркабай, справка чогултпай, ошол справкалардын баарын тең өкмөт мекемелерине кайрылганда электронный интернеттен эле ошолордун баарын алса болот экен. Бул деген ошол тажрыйба бизге азыр бүгүнкү күндө ошону колдонуп атабыз. Ошол Адилет сот ишканасынын мүдүрү менен барып келгенбиз. Ошолордун баарын тең азыр пландарга киргизип, Кудай буйрса ошолордун акчасы каралып берилсе, баары тең жакшы болот го деп ойлойбуз. Айтсаңыз, мына ошол сиз айтып атпадыңызбы, пилоттук долбоор жүрүп атат деп, анан кийин келечекте бул иш эми дагы канчага чейин созулуп, мындай сиздердин өзүңүздөрдүн стратегиялык планыңыздар барбы? Узаргандан узарып кете береби же мүмкүн болушунча аны кыскартып, тезирээк бүткөрүүгө аракеттерди көрөсүздөрбү? Албетте, биздин мен мурункуда айтып кеткендей эле 2011ден 2016га чейин эле биздин проектибиз иштеш керек болчу. Бирок биз ошол пландардын баары тең ишке ашып аткандан кийин, баары тең жакшы болуп аткандан кийин биздин программаны дагы 1 жылга узартканга мүмкүнчүлүгүбүз жетти. Ушул биздин программабыз 2017 жылдын сентябрына чейин эле гана болот. Ал уланары көрөбүз биздин ошол кандай иштер аткарылса. Бирок эң жакшы нерсеси азыр жана айтып кеткендей 2018-2022 жылга чейин сот системасынын ошо өнүктүрүү боюнча 5 жылдык максаттуу программасы азыр иштелип чыгып жатат. Кудай буйрса ошол жерде бүт каражаттар боюнча суроолордун баары тең жайгаштырылган. Ошол өнүктүрүү боюнча сот имараттарынын ошол жаңы сот имараттарын салуу боюнча, ошолордун баарын жабдууларын жаңыртуу боюнча бүт пландардын баары ошол жерге киргизилген. Анан ал жерде ушул электрондоштуруу суроолордон башка да көп суроолордун баары тең ошол жерге киргизилип жатат. Мына өкмөт дагы өз электрондук өкмөт түзүү боюнча дагы иш колго алынып атпайбы? Анан анда ушу мекемелердин же болбосо салынган имараттардын эскилиги дагы инфраструктураны мындай өркүндөтүүгө тоскоолдуктарды жаратып аткандыгын айттыңыз. Демек, айрым учурларда мындай жаңы имарат салууга муктаж жерлер да барбы? Ооба, айтып кетсек, ушул сот системасынын ичинде көп сот имараттары бул сот имараты болуп мурун салынган эмес. Көбүнчөсү ошол башка өкмөттүк мекемелер болчу. Алардан улам колго өтө отуруп ошо сотко киргизилген. Демек, сотко ылайыкташтырылбаган мекемелер да жок, сотко ылайыкташтырылган эмес. Бирок ошо бүгүнкү күндө эсептесек, өткөн жылы 3-4 жерде жаңы сот имараттары салынды. Быйылкы жылы дагы жанагы Дүйнөлүк банк деген бар. Ошол банктын программасы аркылуу дагы жаңы сот имараттарын образцовый катары ошентип салынат деген пландар бар азыр. Кыргыз Республикасы боюнча 6 сот имаратын жаңы салып беребиз деген пландар бар экен. Эми электрондук түргө келтирүү иш процесстерди келечекте деле ошо соттун ишине же болбосо соттордун чечимине кандай таасир этет? Сиздер жана эл аралык тажрыйбаларды көрүп келдим деп айттыңыз. Ошол учурда деле сурам мындай пикирлештиңиздерби? Ал кандай жыйынтыктарды алып келет? Албетте. Бул сот чечимдеринин ачыктуулугу бул эң биринчиден ошол сот болуп башка соттордо иштеген судьялар дагы бири-биринин чечимдерин көрсө болот. Анткени бири-бирине окшош иштер көп болот.
ошондой иштер кандай чыгып жаткан, ошону кандай чечсе болот экен деп ошону дагы тажрыйба катары башка соттордун чечимдерин ачып карап көргөнгө да мүмкүнчүлүк бар. Бул ошол жерден бул биринчиден. Экинчиден ошол жарыялана турган текстти өзүнчө бир чыгаруу бул бир оңой иш эмес. Ошону да жазып чыгыш керек, катасы болбош керек, ошону башка бирөөлөр окуйт экен деп уятта болбош керек деп ошол сот чечиминин дагы соттор өзүнүн үстүнөн өзү иштейт турбайбы? Өзүнүн үстүнөн өзү иштейт, туура айтып атасыздар. ооба. Ошол жагынан дагы абдан бүгүнкү күндө айтып кетсек, ошол жакшы болуп чыгып атат да. Ал эми мынагу сайттын сот кейжинин баягы сотко иши түшкөндөрдөн башка дагы мындай жалпы эле карапайым калк мындай кирип кызыгып окуй тургандай мындай жөнөкөйлөштүрүү же болбосо элди мындай өзүнүн арызын калтыруу же болбосо ошол жерге маалыматты жайгаштырууну жөнөкөйлөштүрүү жагы да каралганбы? Эл мисалы үчүн ага элдин жеткиликтүүлүгү канчалык? Азыркы күндө мындай ойлонуштуруп кетсек, мисалы үчүн президенттин деле сайтын, өкмөттүн сайтындагы мындай эл өзүнүн көйгөйүн калтыруу үчүн мындай даректерин калтырып атпайбы, ошондой сыяктуу мындай атайын бурчтар барбы? Бул сот кейжи деген сайты негизинен ошо сот чечимдеринин базасы болуп эсептелинет. Бул жерде баягы пикир калтыруу деген жок, тилекке каршы. Ал пикирди калтыруу жогорку сот кейжи деген сайты бар. Ошо жогорку соттун өзүнүн сайты бар. Ага да биз ошо көмөктөш болуп бергенбиз. Ошол жерден кандайдыр бир суроолор бар болсо, мен ишенем ошол жерден пикирлерин калтырса болот. А сот кейжи сайты бул как электронный база болуп эсептелинет да. Бул жерден ошол соттордун ошо түздөн түз эмне иш кылып жаткандары ошол жерде жарыяланат да. Ошондо сиз жогоруда ошо сот мекемелеринин техникалык жактарын мындай жакшыртуу боюнча иш аракетти жүргүзүп атканыңыздарды айттыңыздар. Анан ошо жакшы мындай жайгаштырып кеткенден кийин мындай техникалардын мындай кармабай аны мындай бузуп алган учурлары барбы? Адистерди андан кийин кармап калып атышабы? Албетте бул бүгүнкү күнгө чейин любой кишинин телефону бузулат, компьютери бузулат, машинеси бузулат дегендей. Ошон үчүн эң биринчиден биз ойлогонубуз жанагы адилет сот ишканасын ишке киргизүү болчу. Ал ишкана жөнүндө айтып кетсем, бул ошо маалыматташтыруу технологиясы боюнча ошол ишкананы ишке киргизгенде ал жерде центральный аппарат болуп эсептелинет. Бишкекте эле 19 киши иштейт. Анан ар бир жергиликтүү сотто ушул 2016-жылы ар бир жергиликтүү сотто бирден IT специалист киргизилди. Ошол 73 сотто азыркы күндө эсептесек 61 киши иштейт. Дагы 15-16 кишини дагы Кудай буйрса жумушка алыш керек. Ошол кишилердин баары алынгандан кийин алар ошол жергиликтүү сотто болуп жаткан ошо компьютерга тиешелүү, ушу техникага тиешелүү бүт суроолордун баарын ошол жерден чечип бериши керек. Аларды буйрса дагы биз ушул бир айдын ичинде дагы семинар кылып, судьяларды окутуу борбору бар. Ошол жерге чакырып, ал жерден да көп нерселерди айтып беребиз. Мына ошо окутуу борборунан канча ошо судьялар окутулуп, мындан ары ишти өздөштүрүүгө мындай көндүмдөрдү алышты? Азыр мен белгилеп кетким келип атат. Ошол комплексная программа обучения деп коет. Ошол жаңы сот болгондордун баары тең азыр баары тең бир айдан бүт ошол судебный практикага тиешелүү, ошол сот ишине тиешелүү болуп жаткан суроолордун баары тең бир айдын ичинде бүт окуп чыгыш керек. Ошонун ичинде ушул адилет сот ишканасынан 2 окутуучу специалист бар. Алар келип ошол 2 сааттын ичинде ошол сот кейжи менен кантип иштеш керек, кандай ишти жайгаштырыш керек, ошолордун баары жөнүндө айтып берет. Ошондо мисалы үчүн электрондук түргө келтирилсе, демек ошол бир соттун аркасында канча адам эмгектенип атат туурабы аппаратта. Анан мындай иш орундарынын кыскаруусуна алып келбейби бул? Тескерисинче бүгүн IT адистери мындай отуруп мындай эмгек орундар көбөйүп аткан экен. Келечекте кандай болот? Эмгек орундар көбөйүп атат. Келечекте биз ойлойбуз, азыркы күндө көрүп атабыз, ушул компьютер менен иштегендери өнөрү өрчүп атат, жакшы болуп атат, ушул бат иштеп атат. Муну биз көрүп атабыз күндөн күнгө. Күнүмдүк ишибизде ошону байкап атабыз да. Анан контент түзүү жагы дагы бар да.
контент түзүү деген ошондо эми сиздер сайтты кыргызчалоо жагы азыр эки тилде жүрүп атабы? ооба, бул сайт эң негизинен эң биринчи сот кежи деп киргенде эле кыргызча көргөзүлөт. Анан үстү жагында орусча анан кыргызча деп бар. Контенттин өзү, контент дегенде баягы сот иши кыргызча же орусча жүрүп атса, ал ошо иштин баары тең же кыргызча же орусча болот. Ошо киргизилген маалымат же өзү кыргызча болот, же өзү орусча болот. Бирок издөө мүмкүнчүлүгүн өзгөртсө болот. Же орусча издеп көрсө болот, же кыргызча издеп көрсө болот. Ошол жагынан ал айырмаланып турат да. Бул ошол жагынан ыңгайлуу деп айтсак болот. Эми бүгүнкү күндө конкреттүү кайсыл жерде иш жүрүп атат? Бүгүнкү күндө азыр 45 соттун имараты баары тең ошол өзүнүн иш кагаздарын ошол сот кежи сайтына жарыялап атат. Бул мен айтып деле кетсем болот. Жогорку соту, Бишкек шаардык соту, Бишкектин ичинде Октябрьский, Свердловский, Ленинский, дагы Первомайский, анан Бишкек межрайондук соту бар. Чүй облусунда бүт соттун баары тең киргизип атат. Бул 11 сот болуп эсептелинет. Ысык көл областында бүт соттун баары тең. Балыкчы шаардык соту, Ысык көл райондук соту, Түп район соту, Каракол шаардык соту, Ысык көл областтык соту, Ак суу райондук соту, Жети өгүз райондук соту, Тоң райондук соту баары киргизип атат. Нарында болсо бул азыркы күндө 4. Нарын област соту, Нарын шаардык соту, Нарын райондук соту, анан Нарын межрайондук соту. Ош облусунда болсо бүгүнкү күндө Ош межрайондук соту, Кара суу райондук соту, Араван райондук соту, ошондой эле Баткенде Кызылкыя шаардык соту киргизип атат. Таласта киргизип атат. 3 Талас област соту, Талас райондук соту, Талас шаардык соту, анан Талас межрайондук соту киргизип атышат. Баткен областтык соту, райондук соту киргизип атат. Анан Кызылкыя райондук соту киргизип атат. Менин билишимче. Ошол сиздердин ишиңиздерди жүргүзүп атканда баягы өздөрү демилгелеп биздики мындай эртерээк киргизип берсеңер деген соттор да болдубу араңыздарда, же сиздер өзүңүздөр пландуу түрдө гана кетип баратасыздарбы? Албетте. Баягы мындай жаңы демилгеге кызыктар карагандар. Ооба. Эң биринчиден мен ушу кыдырып жүргөндө сотторду биринчи кыдырдым. Баары менен төрагалары менен жолугуп сүйлөшүп чыкканда ошондо өзлөрүнүн ыктыярларын сурап чыктым. Байке ушу сиздердин сотторду ушу электрондук киргизсек кандай деп ойлойсуз десек, ошо колдогондор эң биринчи ошо списокко кирген болчу. Ошолордун баары ошо 50 сотту аткарган. Эми Кудай буйрса ушул жылдын аягына чейин калган соттордун баарын да киргизиш керек. Эми мына уктуруубузду жыйынтыктап жатып, сиз эми мындай жалпы угармандарга да кошумча биз сурабай калган кандай маалыматтарды калтырып кетер элеңиз? Эми мындай айтканда бүт эле нерселерди сүйлөштүк окшойт. Биз айтып кетпеген нерсем эле ушул Центральный Азияда ушул Казакстан азыр киргизип атыптыр, Россия киргизип атыптыр, ушундай электронныйды, Украина киргизип атыптыр, Беларусь киргизип атыптыр. Азыр биздин мисалды карап Тажикстанда кошулалы деп атышат. Өзбекстандан да балким ошол жерден да кызыктар болотпу деген оюбуз бар. Азыркы бүгүнкү күндө Монголиядан да кызык болуп атат ушундай проекти. Мындайча айтканда бул абдан жакшы нерсе деп ойлойбуз. Анткени биздин аркабыздан дагы карап келип ошо натыйжаны, ошо тажрыйбаны карап атышат. Биздин тажрыйбаны карап ошону колдонолу деп дагы бизди чакырып атышат ошондой нерселерге. Рахмат сизге. Мына канчалаган биздин жана угармандардын суроолоруна жоопту бердиңиздер. Мында соттун ишин ачык айкындуу кылалы деген изги тилегиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз сот мекемелеринин ишин электрондук жолго салуу, анын чечимдерге таасири жана келечеги туурасында сөз кылдык. Студияда Юсаид Идлоонун Кыргыз Республикасындагы сот системасын бекемдөө программасынын сот реформасы боюнча кеңешчиси Нурлан Дүйшеев болду. Алып барган Назира Молдокулова. Бул Биринчи радио. Биз менен бирге калыңыздар.